Жалал Абад облусу кооптуу аймактардын катарына кирет. Сел ташкындары жана жер көчкү коркунучтары көп катталат. Бүгүн өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов Сузак районундагы тосмолордун абалынан жерине барып кабар алды. Алгач Ташбулак айыл аймагындагы ынтымак участкасына жайгашкан 12-чи коргоочу тосмону көрүштү. Бул тосмо былтыркы жылда курулган, узундугу 235 метрди түзөт. Аны салуу менен аймактагы 4000ден ашуун кожолукту, 1020 гектардан ашуун жер аянты сакталат. Кыргыз суу долбоор деген ишкана бар. Кыргызстанда Мемин деген. Ошол ишкана аркылуу долбоор жасалган 2006-2008 жылдары. 17 ушундай шпора курулмак. Азыркы турган жерибиз 12-чи шпора. 2019 жылы 7,8 миллионго ушул шпора курулуп бүткөрүлдү. Андан соң Ленин айыл аймагындагы Жыгач Коргон айылында орун алган. Быйылкы жылга планга кирген 152 метрлик жаңы салынуучу коргоочу тосмону көрүштү. Аталган айыл аймактагы 7-чи коргоочу тосмо 2018 жылдан баштап этап менен курулуп келе жатат. Быйылкы жылда дагы атайын эсептен каржы бөлүнсө 300 метрге жакын куруу пландалган. 2008 жылы элдердин кайрылуусу боюнча 2008 жылы долбоорлоо сметалык эмеси жазылган иш кагаздары 1365 метрге. 2018 жылы 195 метр, 2019 жылы 195, общий жалпысы 390 метр бүт бүгүнкү күндө. Эми өткөндө баягы өзгөчө кылдар министри Аскаров, Замбирбек Марипаевич өзү келгенде, иш сапары менен келгенде, атайын эсептен 300 метрге киргизгенге сунуш берилген. Жыл сайын суунун агымы сай жээктерин жеп кетип, турак үйлөргө жакындап калган. Мындан улам тез аранын ичинде коопсуздук үчүн аны салууну жетекчилер талап кылып жатышат. Азыр бир аз уланыш керек да. Могу жерден уланып аркадан бага кошулса, ошондо могу элдеги коркунуч жок болот эле. Мисалы үчүн могу жар азыр суу жей берип, көп жылдардан бери 100 метрге жакын жар айылга жакындап калды да. Коркунуч. Азыр дагы мына суу азыр жаз мезгилинде суу кирип турган мезгилде бүт айыл тарапка уруп атат. Эми жол менен ошол ар жакта да канал бар, аралыгы бир 10-15 метр гана калды да. Сузак районундагы дамбалардан кабар алуу учурунда мыйзамсыз сай жээктеринен шагылды, ээлеп алып жаткан жарандарга да күбө болушту. Андан соң ынтымак айылындагы 2019 жылы салынган суунун нугун азайтуучу Астана тосмосуна барышты. Сайдын ичинен нугунан кум чагылдарды иресиз алганын негизинде дарыядагы суунун нугу түшүп кетип, жер кургоч тосмолорго коркунуч жаралган. Ошол коркунучтарды алдын максатында 10 миллион 200 акча каражаты жумшалды. Дагы акча каражаты бөлүнсө, дагы улантып, дагы 4 тана курушубуз керек. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Жалал Абад облусунун аймагында жалпысынан 2000ден ашуун кооптуу тилкелер бар экендиги болжолдонгон. Мамлекеттен каражат ажыратылса, кооптуу аймактарга көңүл буруу башка орунда турарын мындагылар белгилешет. Biz ошол Көгар дайрасынын и Караөмкөр дайрасынын эки жээги действительно коркунучтуу. Мен жана айтып кеттим. Биз ошол шаардын, Жалал Абад шаарынын жогору жагынан эле уже 17 шпора курганга пландаштырылып, азыр 11 бүттү да ошонун. Ошол учурда мына көрдүңүздөр, азыркы Жыгач Коргон, жанагы Койон Жаттак деген жердеги и мына ошол Таштак айылынын мына четиндеги бул турган дамбалар, ушулар узундугу көрдүңүз го 2000 метр, 3000 метрге чейинки дамба курулуш керек. Сузак районунун аймагында ушундай тосмолордун жалпы саны болсо 28ди түзөт. Алардын узундугу 73 чакырым. Ал эми облуста калктуу конуштарга, социалдык объектилерге кооптулук жараткан 1020 объекти бар. 491 жер көчкү, 471 сел каптоо суу ташкыны, 21 таш кулоо жана жердин чөгүүсү, ал эми 37 жер алдындагы суулардын көтөрүлүүсү бар экендигин адистер кабарлашат. Мунара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Сузак району.